Эми бул жерде бүгүн башталды Баткен областындачы. Эми мына ошо ЦСМда аталып уруштурган кабинеттер бар. Бүт шарттары сатылган. Кийин ошо как лично ответственный гражданин болуп, өзүм биринчи калиттин алдында өзүм баш болуп алып берейин дедим. Бул Кытайдын вакцинасы жөнүндө айта кетсек, Кытайдын Sinopharm фирмасынын чыгарылган вакцина Veracell деген. Ар бир вакцинада 0,5 миллиграммдан берилет. Ар бир эмделүүчү жаранга бир жолу колдонулуучу шприц, өзүнүн атайын шприцтер бар. Ошолор менен берилет. Экинчи дозасы 21 күндөн кийин алынат. Биринчи орунда медицина кызматкерлерин айтып атабыз. Эми элдин арасында ар кандай чындап эле ой пикир тарап атат. Бирок бул вакцинаны биз ошол COVID-19 илдетинин алдын алуу жөнүндө же болбосо эгерде жугуп калса анын осложнениясынын алдын алуу максат. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында медицина кызматкерлери көп эле алган учур болду. 700гө жетип калды. 8 апрель күнү Баткен областык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда баштадык. Буюрса алдым. Эч кандай болгон ооруткандай сезим болгон жок. Буюрса жарым саат көзөмөлдө болобуз. Баары жакшы.